Саламатсыңарбы 5А классынын окуучулары? Күндөрдүн улуу күнү жума күнкү маанайыңар кандай балдар? Силер менен азыр тарбиялык саат, силер менен мен Эсенали кызы Элизада болмокчумун. Балдар, бүгүн тарбиялык сааттан силер менен бизди курчап турган дүйнө, деги эле жаратылыш жөнүндө сөз кылууну чечтим. Бизди курчап турган дүйнө бул жаратылыш, балдар. Табият, сен ушунча кенен белең, баардыгың адамзатка белеңдеген, сактаган сен өзүңсүн жалпылыкты, жер деген, аалам деген, адам деген ыр саптары менен балдар бүгүнкү темабызды баштабасак. Жаратылыш биздин жандысыбыз, балдар. Деги эле биз жаратылышты эки топко бөлүп алганбыз, балдар. Жандуу жаратылыш жана жансыз жаратылыш кылып. Жандуу жаратылыш деген эмне, балдар? Кандай болот деген суроолорго жооп алгыңар келеби? Анда көңүл коюп угабыз. Жандуу жаратылыш өсөт, аба жутат, тамактанат жана өлөт экен, деги эле кыймылда болот экен. Эми жансыз жаратылыш жөнүндө билебиз. Жансыз жаратылыш аты айтып тургандай эле жаны жок нерселер. Тоо, таш, кум ушул сыяктуу нерселер келет, балдар. Эми балдар, көңүлүңөрдү жаратылышка байланыштуу аттарга көңүлүңөрдү бурам. Алма гүл, мисалы үчүн. Гүл нур, гүл жигит, ай жигит, кулпунай. Мына ушул сыяктуу аттар булар жаратылыштан алынган аттар. Бир атты мисал катары айтып кетейин. Мисалы үчүн ай жигит. Бул ай жаратылыштын бир бөлүгү, балдар. Сөздүн көркү макал демекчи, эми макалдарга көңүлүңөрдү бурам. Жаратылышты коргоо элибиздин ыйык милдети. Жаратылышты жана жаныбарларды коргоо бул биздин милдетибиз. Суу кордогон кор болор, суу сыйлаган зор болор. Жаратылыш деген китеп, аны окуп түшүнө билүү керек. Балдар, эмки кезекти викториналык суроолорго беребиз. Билесиңби, сен албетте билесиң, күндүзү бизге жарык берүүчү эмне экенин. Билесиңби, сен албетте билесиң, ызгардуу шамал кайсы мезгилде болорун. Билесиңби, сен албетте билесиң, айлана бүт алтын түс, айтчы кайсы мезгил экенин. Билесиңби, сен албетте билесиң, баардыгы дем алгандын аты эмне экенин. Билесиңби, сен албетте билесиң, өрдөк каз кайтып келди, кайсы мезгил экенин. Балдар, силер билесиңер, Манастын 7 осуяты бар. 6 осуяты табият менен таттуу мамиледе болуу. Келгиле, балдар, табиятты кордобой, дайыма таттуу мамиледе бололу. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга рахмат.